аттанған туылған жер үшін, аттанған қотман ел үшін, гүл қойып еске рыйлаған олыңар жокер ел үшін. Естелер Атам өзі армияға 39 жыл кеткен екен. Даже 40 жылы финдермен соғышқан екен Россия. Советтер Союзы. Финский соғышқа қатысыптыр. 41 жылы сұрағы бүтет екен, қайда үйіне қайтайын деп тұрғанда ол атам екен соғыш башталып. Атамның ағасы болса, тоже соғышқа барып, бірақ қайтпай қалған. Белгісіз жоғалды деген. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Атамдағы соғышқа барып, бір пұтырынан ажырап, 1943 жылы айлыға келген. Ошолдан кейін мен төреліп, соғыштың елге көрсеткен апатын кичине болса дағы көріп қалдым. Biz bilgenden apalarımız, ecelerimiz bizden çoğunlar maşak verip verediler. Oşo maşaktı bizge kuğurup bergiçe uktaba oturadiler. Kuğurup ol bardığız alakanга salып berediler. Oşonu jegende azırkı en sonun bakli deyim degen, oşonu jegende tamşanıp şirindigine suyurup jeytiler. Tuğanların bari armiyaga gitti. Oşo bizi kichine 12 yıl, 11 yıl aileler ötetti. Şuna 8 adam, 9 adam gitti armiyaga. Bu yaktan gitti, oşo başka illerden gitti. Sartanyadan, Karagulusu'lu, buna yerden Semet'e köv adamlar gitti. Mehmet Akalar. Bir tuğan tağam gitti, tağam balası gitti. Atam 3 Kasım'ın gitti. Atam. Çoğun eme azap çötkende. 3 balasından teң айрылып қалған. Менің атама болса қара қағаз келді. Яғни өлді бұл депчі. Ал өзі фактически Санчасқа түшіп қалған больницаға. Мұны өлді деп ойлашқан өзінің командирлері сондай қағаз жөнөтүп жүрген. Ошентип 3 баласынан айрылып жүргөндөн 47-жылы атам келип калат экен.
Мен атам көп эле мындай өзү тартынбаган, правда каттанып айтты, бирок ушундай өзүнүн ою бар киши эле да. Бул согуштан кийин Араванда, баягындай Араванда насосный станцияларда иштейт экен. Ошондо техникага байланыштуу иштерди кылат экен. Атам ушу техникага байланыштуу тракторист да болуп, согушта танкист болгон киши ал. Кой да бакты, корукчу болду дедим го. Бирок ошондой бир таң калыштуу киши болчу. Мисалы үчүн айтат, менин атам чоңоюп калганды айтты мага аны. Мен көп нерсени үмүт кылдым эле, чата үмүт аткарылбады деп айтты да. Не десин? Мен сага Исхак Разаковдун жилигин жедиргем дейт да. Мен айтам, сен корукчу болсоң ата, Исхак Разаков каякта жүрөт? Onu кантип мен жилигин жеп калам десе, көрсө ол кездегилердин бүт бар тартиптүү болгон да. Ошол Исхак Разаков ошо өзгөн район, Куршап район ошо инспекция кылып барып калса керек. А кезде азыркыдай гостиницалар жок. Ошо райком секретарь Жинчүрөевдүн үйүндө жатат экен да. Ошо үйүндө жатканда ол кездегилер мында азыркыдай эмес. Райком өзү сыйлайт экен да колунан келишинче. Ушуну атам шустрыйраак киши болсо керек. Баягы тамак аш жасатып алып кирип берип турат экен. Даже райкомдун аялы кирбейт экен. Мен атам гана тамак аш алып кирип турат экен. Бир гана телохранитель бар экен Исхак Разаков. Эшик жакта отурат экен дейт, столдо дейт. Жинчүрөев менен Исхак Разаков экөө мындай сүйлөшүп отурат экен да. Атам киргизип, тамак киргизип берип турат экен. Чай десе чай башкасын киргизип берип турат. Ошол атам жагып калган окшойт. Анда мындай балаң барбы десе, бар десе, муну алып барып деп стаканын берген экен. Мен атам кичине оор кезде өлдү. 99-жылы элдер кыйналып калган. Чокчулук, кымбатчылык кезде. Анан айтып атат, мени аяп атат да. Мен 40-ымдабы, же жылдыгымдабы, же колуңан келгендеби бир ошол акама да Куран окутуп кой кошуп деди да. Анан ошол мен окуттум өзү, молдого айтып. Бирок бая биздин адат болуп калганда. Ол кишиге отдельно окутуш керек деген сезим ошондон бери жүрдү да менде. Атамын керези мен ойдогудай аткарып, атам өзү айткан бирок 40-ыма кошуп, же болбосо жылдыгыма кошуп эле. Мен ойлогом, значит, Серено ага ата отдельно бир жылкы союш керек деген оюм бар эле да. Анан ол кийин ал унутулду, рынок, Тала Түздө жүрдүк. Анан бирок баары жүрөгүм баягы өйүп жүрчү да. Анан үстүндө ошол айылда, ошол кеңирчилик заманда 85-жылдары Аси деген акабыз бар эле, мугалим, Исаев деген. Ошо давай бир деп ол кезде дагы баягы кеңирчилик маал, ошондой бир адамдардын тарбиясы башка эле да, мурдагыларды тарыхты унутпайлы деп. Ошо бир эстеликти баштаган да. Ушул атам экени согуштукка абаларыбызга кайтпай калган, чоң аталарыбыз кайтпай калып туруштарга эстелик кылам деп. Бирок о киши баштап коюп 37 жашында өтүп кетти да. Ошол эстелик бүтпөй турганда. Анан мен деле ойлоп жүрдүм, бая пендеге окшоп эле жөн эле бир күн ушинтем дагы атама
Kayra satar avama Kur'an okutam dep жүрдüm, бирок баягы возраст келгенде түшүндүм мен уже. Значит, менин сатар авама окшогон канчалаган абалар келбей калган. Олордун деле ата-энеси көзү тирүүсүндө эртең келип калат, бүрсүгүнү келип калат деп Кур'ан окутпай, ата-эне өткөндөн кийин аларга Кур'анда окулбай калды да, эскерилбей калды. Дедим да анан ушуну бүтүрөйлү деп. 10 жыл мурун баштагам өзү. Бирок 10 жыл мурун дагы ошо биздин баягы коомубуз бар, баштык коом деген. Алар балдар күчүнө кире эле. Элде да тыйын жок эле, чото аткарылбады. Ого чейин жолубуз, болубуз деп ошолор баштап ол унутулуп турду. Ан карасам 75 жылдык болуп калды. Мунан кечиксеген болбойт деп анан былтыр элдерге айттык. Эл түшүндү. Обычно азыр эгоист болуп калган элдер, өзүмчүл болуп калган. Бирок бардыгы акчаларын берди, жакшы акчаларды беришти. Ишкер балдарыбыз берди. Эң эле бечарасы бир 10 миңдейден берди да. Аскар Армалик жаш өтүп кетти. Ошонун балдары анан мына ким биздин уулубуз, балабыз ушул мектептин бүтүрүүчүсү Алтаев Кубаныч. Бардыгын уюштуруп, ошолордун башын бириктирип, ошолордон каражат топтоп, анан ушул ишти баштады. Кудай кааласа, ошол иштин бардыгы бүтүнүн алдында турат да. Аттанган тууган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп эскере ыйлаган уулуңар жоокер эр үчүн, эстелик жанына келип энелер ыйламагылар, уулуңар тир биз менен сезимди кыйнамагылар. Жан берип кандуу кармаштан, кайткан жок кайра батыштан. Эстелик болду эмалар, түбөлүк отту жанышкан. Эстелик жанына келип энелер ыйламагылар, уулуңар тир турбайды, сезимди кыйнамагылар. Тосушуп таңды атардан, узатып күндү батардан, түбөлүк тирүү турушат, уулуңар биздин катардан. Эстелик жанына келип энелер ыйламагылар, уулуңар тир биз менен сезимди кыйнамагылар. Эстелик жанына келип энелер ыйламагылар, уулуңар тир биз менен сезимди кыйнамагылар. Энелер ыйламагылар.
kıynama